Дүйнөдө смартфон чыгарган компаниялар өзгөчө лидерликке ээ. Дүкөндөрдөн бренд товарларынан бир гана гаджет эле таппастан, түштүк кореялыктар чыгарган үй тиричилигине керектүү IT техникаларынан бери бар. Булардын бардыгын борбордон бир жерден сатып алууга шарт түзүлүүдө. Потребитель, он становится более требовательным. Ар бир кардар биринчи кезекте заманбап техниканын сапаттуулугун талап кылат. Ошондуктан талапкерлердин саны да жогору. Буйруса жазында дагы чоң дүкөн ачууну көздөп жатабыз. Кардарлар үчүн сапаттуу, ыңгайлуу жана арзандатылган баада берилгендиктен, борбордогу бренд менен сатылган дүкөндөргө келгендердин саны да жогорулоодо. Самалыкка кыргызстандыктар да жана эң негизгиси инвесторлор да ыраазы. Kırgızistan yatırıma açık, bakir bir bölge. Инвестиция тартуу үчүн Кыргызстан ачык өлкө. Биз бул жерде дүйнөлүк брендтер сатылган соода борбору жок экенин көрдүк. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай бизде бардык бутиктер бош эмес. Дагы кезекте 18 бренд турат. Böyle bir yatırıma karar verdik. Кыргызстанда ички базар өнүкпөгөндүктөн, акыркы учурда түрктөр буга көп кызыктар. Өлкөдө 400дөн ашуун түркиялык компания бар. Өкмөт болсо ишкерлер үчүн жаңы шарттарды түзүп берсе деп эсептейт экономисттер. Кыргызстанга кызыккан ири инвесторлор эми Орусия, Кытай жана Казакстандан да келүүдө. Способствует развитию нашей экономики. Албетте бул биздин экономиканын өнүгүшүнө чоң салым кошот. Ал гана эмес, жумуш орундары да пайда болот. Өлкөгө инвестиция тартуу үчүн ар кандай эл аралык форумдардын болушу да чоң натыйжа берет. Айтмакчы, февраль айынын 4 жана 5-inde Бишкекте Улуу Жибек жолу 2015 инвестициялык форум өткөрүлөт. Ал Кыргызстанга ири бизнес өкүлдөрүн тартууну көздөйт. Мерим Бакир кызы, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.